Ал айтат 5-курстагы кардиохирург жүрөгү ачык операция жасап атканын көрүп мен таң калдым. Окуну бүтпөй атып ушуну жасап атабы. Ошончо суммадагы акчага ошолордун медицинасына салым кошуп атпайбызбы? Айлыгым 16 000 сом тегерегинде. Ыйлагандын көзү сүйлөгөндөн оозу жаман болуп калып атат да бул жагычы. Кыргыз медицинасы бүгүнкү күндө жанагы жүрөктүн аритмия деген диагнозу бар да, жанагы ритмдин бузулуусу. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо системасындагы мекемелерди менеджерлер башкарбайт да. Кайсыл кишинин таанышы күчтүү болсо, жетекчилик кызматка барып калат. Медицинасы өнүккөн деген өлкөлөр бизден кетип аткан бейтаптарды акча көргөндөй эле күтүп отурат. Нурбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди багы дарыгер, ортопед, травматолог катары сыртыңыздан билип жүрсөк, кийинчерээк сизди багы YouTube блогер катары биле баштадык да. Анан бул жаатта сиздин ысымыңыз көбүрөөк белгилүү болчудай көрүнүп калды. Анан негизи медициналык блог жүргүзүүдө сизге эң чоң жоопкерчилик эмне болуп турат? Эмне үчүн буга мындай батыл киришип атасыз? Ушундан баштайлычы. Рахмат Майраш эже. Туура эле белгилеп өттүңүз. Мен ортопедия тармагында адисмин. Анан эң негизги максатыбыз эле бул элдерге оорулар жөнүндө кыргыз тилдүү маалыматтарды чыгарып, анан өзүбүздүн элибизге ушундай туура маалыматтарды жеткирүү. Ошол эле учурда элдер бул кимге кайрылыш керек экендигин, анан кийин өз убагында дарыланыш керек экендигин ушул үйрөнүп көрүшсүн деп. Анан кайсыл каналды немени YouTube'ду ачсаң деле көп эле материалдар орус тилинде болгондуктан анан ушул тилге биринчиден өзүбүздүн тилибизге басым жасап, ушул кыргыз тилибиздин өнүгүшүнө салым катары дагы деп эсептесек болот. Анан ошол көбүнчө биздин айылдагы аталарыбыз, апаларыбыз дагы ошол маалыматты жеткиликтүү алсын деген ойдо блог чыгарып жатабыз да. Негизи сиз ушул кыргыз коомунда медициналык мындай сапаттуу, анан ачык, профессионалдуу контент керек экендигин байкаган экенсиз да. Ушундай бир вакуум же боштук бар экендигин билгендигиңизден улам киришсеңиз керек анда. Ооба, туура айтасыз. Негизи эле ошол тил башка чөйрөлөрдө деле биздин тилибизге жакшы көңүл бурулбай калган сыңар эле ушул медицина тармагындагы деле ушундай тилге болгон зарылчылык, өзүбүздүн тилибиздеги материалдардын жоктугу, чындап эле ошол тармакта дагы биз бош отурбастан изилденип, мындай медицинанын ичиндеги эле терминдерди ала турган болсоңуз, жанагы биздин бир белгилүү саясатчыбыз дагы айтып өткөн жери бар го. Жанагы мисалы үчүн больной келди, каталкага жаткыр, андан ары алып барып мындай ар бир экинчи сөз эле мындай орус тили аралашкан, ушундай таза эмес сүйлөнөт да. Биздин өзгөчө медициналык мекемелерге барсаңар, биздин кесиптештерибиз дейбизби, же болбосо биздин бейтаптар деле ушул тилибизге болгон ушундай өтө өксүк мамилени көрөсүң да. Ошондуктан мен ушул тармактан таза кыргызча, нукура ошол оорулар жөнүндө баяндап, оорулардын келип чыгышы жөнүндө, аларды кантип алдын алса болот, андан сыңары ошол кантип дарылаш керек, кайсыл жака кайрылыш керек деген ушул кыргыз тилдүү материалдарды алып чыгышыма дагы ушул көбүнчө сиз айткандай боштукту байкап отуруп, анан ошондон улам кызыгып калдым. Айтыңызчы, негизи кыргыз коомунун ошо ден соолук маданиятын сиз YouTube каналыңыз аркылуу мындай өнүктүрө алам деп ишенесизби бүгүн? Ал үчүн дагы эмне жетишпейт? Ооба, менин эле бул YouTube каналым эмес, негизи азыр тилге басым жасаган башка кесиптештерим дагы жакшы көңүл буруп атышат. Анан эми бир эле адамдын салымы бул кичине эле болуп калат. Ошондуктан коом өзү аракет кылыш керек. Ар бир сүйлөп аткан сөзүбүздү деле негизинен ойлонуп туруп, сүйлөп чыгарып, пикирлеше турган болсок, ошол тилибизди деле тунук, таза кылып сүйлөп алып кетсек болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир гана YouTube'дан эмес, башка социалдык баракчалардан деле, ошол эле Instagram'дан дагы элдин көпчүлүгү биздин аталарыбыз, апаларыбыз деле айылда отуруп алып ушул социалдык баракча аркылуу
маалыматтарды көрүп калыптыр да. Ошондуктан ар бир оорулар жөнүндө кыска, түшүнүктүү кылып туруп видео материалдарды чыгара берсек, ушул тилибиздин өксүктүгүн улам жоёбуз деген үмүтүм бар да. Дарыгер катары сизде убакыт аябагандай эле тар экендигин билем да. Анан кантип ошол контент жаратууга убакыт бөлүп атасыз? Бири-бирине мындай тоскоолдук жараткан жокпу? Жок, негизи аракет кылсаң, кызыксаң, ар бир эле мүнөттө ошолго убакыт бөлө калып, зерикпестен эле телефонду чыгара калып, сүйлөп тартып, ошол келген бейтаптын кантип ооруп калгандыгы жөнүндө, кандай ушундай ооруга жакшы көңүл бурбастан өткөрүп алгандыгы жөнүндө деле тартсаң, ошол кыска тарыхча болуп кала берет да. Бирок сизде мындай акырын кээде көрүп калам, мындай тренд боло турган видеолорду дагы тартып атпайсызбы? Алга даярдык керек. Ооба, негизинен мындай интернетти карасаң, окшош видеолор, сен деле ошону кайрадан тартсаң, сеники башкача образ болуп кайра чыгып кала берет эмеспи? Анан эми бир тренд менен мисалы үчүн башка бир нерсени чагылдыргың келет, башка нерсени жеткиргиң келет да. Ошондуктан мен ойлойм, биз өзүбүздүн кичинекей болсо салымыбыз менен тил жана ушул ден соолукка байланыштуу элдерге ушундай туура нерселерди жеткириш негизги максат ошол да. Нурбек мырза, эми сөздүн өзөгүн мен бүгүнкү кыргыз медицинасынын айрым бир көйгөйлөрүнө бургум келип атат да. Кыргызстанда дарыгер болуу бул патриот болуу менен барабар деп айтып калышат. Анткени көпчүлүк дарыгерлер жылаңач баатырлар, айлык акысын аздыгына карабай иштеп жүрүшөт, күндүр түндүр деп коюшат. Сиз бул ойго кошуласызбы? Деги эле ушул кыргыз медицинасынын абалы мына сиздин жон териңиз менен кандай сүрөттөп бере алат элеңиз? Ооба, негизи туура маселени көтөрүп жатасыз. Чын эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул өзгөчө дарыгерлерге болгон мамиле жогорку жетекчилик тараптан дагы, жалпы коом тараптан дагы өтө жакшы эмес. Аны орто жолдон мындай туура эмес маалыматтар менен элди бурмалаган блогерлер дейбизби, ошолор дагы бул дарыгерлер менен элдердин ортосундагы ажырымды пайда кылышканда. Ооба, башынан эле союз таркагандан бери эле дарыгерлер мындай жыргап кеткен жок да. Ошону бул ошол эле иштеген жумушундагы уюштуруучулук жагынан, жаңы медициналык жабдыктар тарабынан дейбизби, ошол эле мындай айлык маселесинен дарыгерлер, ал эми укуктук жагынан ала турган болсок дагы, ошол дарыгерлерге кол көтөргөн же болбосо ушул зыян келтирген жарандардын дагы эч кандай бир жоопкерчилиги мындай болгон эмес да. Акыркы өзүңүзгө маалым, акыркы учурда ушул мыйзам кабыл алынып, ушул медициналык кызматкерлерге, мугалимдерге кол көтөргөн жарандарга ушундай укуктук тартиптер киргизилди да. Ошондуктан туура мен патриоттор, чыныгы мекенчил элдин катмары деп эсептеймин. Себеби бүгүнкү күндө өлкөбүз боюнча 13 миңден ашык дарыгерлер иштеп атат, 35 миңден ашык кичи медперсоналдар иштеп атат. Ошолордун баардыгы айлыктын аз экендигине карабастан кызмат өтөп келатышат. Эми мен ойлойм, келечекте буйруса мамлекетибиз түптөлүп өнүксө, ушул социалдык тармакка дагы жакшы көңүл бурса, ушул жеке менчик клиникалардын ошондой деңгээлине мамлекеттик клиникалардагы чыга турган деңгээлге чыгыш керек деп мен үмүт кыламын. Ушул багытта дагы бир 3-4 жылдан бери ар кандай статьяларды жазып, өзүбүздүн оюбуз менен бөлүшүп келе жатабыз. Ал кимдир бирөөгө жагабы, жакпайбы, ал экинчи маселе, бирок биз ошол болгон чындыкты болушунча айтып келе жатабыз да. Сиз мындай көп учурда чет өлкөлүк ошондой чет өлкөлөрдө алардын медицинага болгон салымы жөнүндө мындай бир иликтеп, кызыгып жүрөсүз да. Анан жакында эле Турцияда атайын бир тажрыйба алмашууда болуп келдиңиз окшойт. Ошол жакта келгенде дагы бир кыска постуңузду окуп калдым да. Мисалы Түркияда дарыгерлерге жасалган, калкка жасалган мамиле таптакыр башка экен депчи. Демек, жакшы дарыгер анда бул чет өлкөлүк дарыгер экен да биздин түшүнүктө, ушундайбы? Негизи мындай салыштырып караганда эң жогорку мындай кесиптик адамдар, мисалы үчүн Түркиянын мисалында айтып өттүңүз,
Түркияда ошол биринчи жанагындай жоокерлер, мамлекетти коргогон кызматкерлер, жана ошолор эсептеле турган болсо, андан кийин ден соолукту биринчи планга коюшат экен. Андан кийин билим берүүгө, ошол эле окуган мезгилден баштап мамлекеттин камкордугун эске ала турган болсок, бүт эле окуган студенттер 100% бюджеттик негизде окушат экен. Андан сырткары ординатурасын бүтүп аткан, ординатурасын окуп аткан мезгилде бизде 2 жыл эле окуган болсо, аларда 5 жыл окушат экен, резидентура деп. Анан ошол 5 жыл ичинде ординатор $5000 чейин, $4000–5000 чейин айлык алып, ошол жакта иштешет экен. Аларга чоң мотивация болот экен да, эмне аябай тажрыйба топтосун. Өтө чоң. 4-5 курсту бүтүп аткан ординатор, Түркиядан бүтүп аткан ординатор бул толук кандуу дарыгер болуп чыгат экен да. Мисалы үчүн бир кесиптешибиз айтып атпайбы, мен кимден үлгү алып анан Түркияга келдим деп айтып берип атат да. Ал айтат, 5-курстагы кардиохирург жүрөккө ачык операция жасап атканын көрүп, мен таң калдым, окууну бүтпөй атып ушуну жасап атабы депчи. Анан бул кадрды даярдоодо дагы өтө чоң мүмкүнчүлүктөр, өтө чоң жакшы уюштуруучулук жактары каралган экен. Ооба, негизи эле өлкөнүн экономикасына, макроэкономикасына байланыштуу нерсе, бирок сиз айткандай бул элдин дагы, мамлекеттик жетекчиликтин дагы ушул саламаттык сактоого болгон эң негизги көңүл бура турган тармак экендигин эске алып, ушул аябай өйдөңкү деңгээлге көтөрүлгөн тармак экен да. Ошого жараша баарыңыздарга белгилүү болгондой эле бул биздин ооруган жарандар чет жакка кетип атпайбы? Негизинен эле ошол Туркияга, Индияга карап агылып атат. Эмне деген акчалар кетип атат? $100.000 деген доллар акчаларын топтоп алып туруп анан кетишет. Ал жака барсаң, ошончо суммадагы акчага ошолордун медицинасына салым кошуп атпайбызбы? Эми ошол нерселердин баардыгын мамлекетибизде уюштурсак, эмнеге болбосун? Кыргызстандын ага мүмкүнчүлүгү дарыгерлердики жетмек, Ооба, мен ойлоймун, туура бизде даярдалып аткан кадрлар 100% ошолордукундай деп айтыш салыштырмалуу туура. Аларды жаңы эле айтып өткөндөй 5 жыл окуп атышпайбы? Ошол сыңарыдай бизде 3 айга, 4 айга жиберип органдарды алмаштыруу сыяктуу тажрыйба алмашууларды үйрөнүп келип атышат. Ооба, кыска мөөнөткө окутуп отуруп же болбосо Туркияда 300гө жакын биздин дарыгерлер иштеп атат экен. Анын 150гө жакыны ушундай дасыккан адистер иштеп атат экен. Эми каалоо болгон жерде уюштурса болот да. Кантип болбосун. Эми мамлекет башчыларыбыз аракет кылып, көптөгөн больницаларды салганга аракет кылып атпайбы? Мисалы үчүн жаңы травматологиялык борбор курулуп атат, бүт улуттук деңгээлдеги ооруканалар салынайын деп атат. Эми ошол жактарга уюштуруш үчүн туура биз сунуштарды айтышыбыз керек. Биздин сунуштарыбыз эске алынса, биздин элибиз үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Мисалы ошондой жакшы дарыгер чыгыш үчүн эмне маанилүү деп ойлойсуз? Мисалы аларда сиз мисал келтирип атасыз, $5000 чейин алышат экен деп, Кыргызстанда мисалы жеке сиздин мисалды айтканда, сиздин айлык акыңыз? Ооба, эми жашыруун эмес бул нерсе. Биздин өткөндө саламаттык сактоо министрибиз деле айтып өттү. Биздин медициналык кызматкерлердин орточо айлыгы 25.000–26.000 сомдун тегерегинде депчи. Ооба, менин айлыгым 16.000 сом тегерегинде. 16.000 сом. Жаш дарыгерлер ошондой эле алышат. 10.000 сом, 12.000, 15.000 сом тегерегинде алышат. Бул дагы эмнеге байланыштуу? Мен мындан 1,5 жыл мурда Facebook'a ошол статья жазып, видео материал чыгарган элем. Ошондо сиздер азыр 50% айлык көтөрүп атасыздар. Бул 50% айлыгыңыздар сиздердин жанагы окладка карап туруп көтөрүлөт. Оклад деген 10.000 сом болсо, демек 50% болсо 15.000 сом. 5.000 сом эле сиздерге кошулат. Эми ошону сиздер 2 жыл мактанасыздар деп туруп айтсам, анан да жетекчилик тараптардан, башка тараптардан дагы мындай эмне сен мындай бир ачуу пикир айтып атасың деген сыяктуу сунуштар, мындай сөздөр болду да. Эми ыйлагандын оозу, ыйлагандын көзү, сүйлөгөндүн оозу жаман болуп калып атат да бул жагычы. Эми чын-чынына келгенде жакшы дарыгердин чыгышы үчүн эмнелер керек деп атпайсызбы? Ооба, биринчи кезекте финансылык маселе. Анан өзү контрактты окуп атса,
анан жашоо шарт, кымбатчылык деген нерселерди эске алганда, бул жакшы дарыгерге бир топ убакыт керек. 5-10 жылдаган убакыт керек. Ошол убакытта мамлекет тараптан дагы колдоо болсо, демек андан кийинки дагы дарыгердин ошол тармакта иштегенге кызыкчылыгы болсо, анда жакшы дарыгер чыгат. Анан ооба биздин үйрөтө турган агайларыбыздын дагы кээ бир учурларда ачуу пикирлерди айтып жүрөбүз. Келечектеги аны конкурент санап туруп, үйрөтпөй, операцияларды жасап үйрөтүп кое турган операцияларга деле кошо кирип, өз эркиндигине койбостон менчиктештирип алган учурлары. Да, эми ошентип айтса дагы болот. Анан эми окутуп аткан, ошол жакты бүтүп аткан адис толук кандуу ошол тармактан теориялык дагы, практикалык дагы тажрыйба алып, анан иштеш керек да. Туура. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул тармакка дагы сөзсүз көңүл бурулуш керек. Ошол финансылык маселелер жоюлган болсо, ошондо бул нерсе өзүнөн өзү жоюла баштайт. Туркияда айтат, 5 жыл ичиндеги ординатураны бүтүп аткан дейт. Мисалы үчүн 3-курсту бүтүп аткан ординатор же окуп аткан, андан ылдыйкы келген студенттерге өзүнүн билгенин сөзсүз үйрөтүш керек. Жыл аягында текшерип, ошол келген кийинки кичинекей дарыгер жакшы билим албаса, өйдөгүнкүсүн урушат экен. Бул эң сонун бири-бирине болгон тажрыйба алмашуу сөзсүз мындай цепочка катары ушундай бири-бирине өтүп турат экен да. Анан өздөрүнүн дасыккан бөлүм башчылары дейбизби, же дасыккан адистери болсо, качан ошолор өздөрү жасай албай турган деңгээл болуп калса гана ошолор кийлигишет экен дагы, болбосо операцияларга мындай жанталашып кире беришпейт экен да. Бул жерде мындай устат шакирт принциби абдан сонун иштейт экен да. Өтө сонун иштейт. Анан балким ал жакта ошол шакирт эгер мыкты чыкса, балким устатына дагы мындай каржылык колдоо көрсөтүү принцибин кээ бир өлкөлөр киргизет экен. Ушул принципти дагы ишке ашырса, балким Кыргызстанда мен деген хирургдар, айталык докторлор ошол шакиртинин тырмакчанын ичинде алганда кызганбайт беле, мындай мотивация болот беле. Ооба, мен дагы туура ошентип эсептейм. Негизи шакирти менен сыймыктана турган болуш керек да устаттарычы. Анан кийин ошол болгон билген нерсенин баардыгын үйрөтсө, ошол жаңылыштыктарды, баштан өткөн нерселерди жакшынакай кылып, жанагы бала тарбиялагандай кылып туруп, жакшынакай кылып үйрөтсө, адистер дагы жакшы чыгат. Анан эми ал адистер келип ошол эле элибиздин саламаттыгына жетиштүү деңгээлде, тажрыйбалуу деңгээлде ошо кызматын өтөйт эле да. Жана сиз бир аз кыйытып өттүңүз. Мен тагыраак сурагым келип атат. Мындай кээде чындыкты бетке айтканда көп адамга ал сын жага бербейт да. Анан менимче сиз дагы анда ошондой учурларды башыңыздан өткөргөн окшойсуз, Ооба, негизи эле бетке айткан менин мүнөзүм. Ал кандай адам болбосун, жагабы, жакпайбы, бул адам өз пикирин, бул негизги биздин баш мыйзамдагы бул укугубуз да. Ал бетке айткан нерсени мындай, кандай дейм, чындык болобу? Ошол нерсени айтылыш керек. Ал пикир үчүн эч ким куугунтукту албаш керек, же болбосо эч ким ал пикирин өзгөртүүгө бирөөнүн мындай акысы жок дегендейчи. Ошондуктан биз көргөн нерсебизди, туура эмес деп эсептеген нерселерибизди, жанагы пайгамбардын деле хадисинде, пайгамбарыбыздын хадисинде бар го, жанагындай жаман нерсени көрсөң, ушундай сөзүң менен токтот. Сөзүң болбосо мындай колуң менен барып токтот. Такыр эле келбей, колуңдан эч нерсе келбей калса, мындай жүрөгүң менен жаман көрүп кой деген. Эми биздин деле негизги максатыбыз ушул саламаттык сактоо тармагында жүргөндөн кийин ушул система жакшы жака өнүксө экен, элибизге ошол эле учурда ошол саламаттык сактоо тармагында иштеп аткан кызматкерлерге жакшы болсо экен деген ойдо гана сын пикир айтышыбыз. Сиз азыркы учурда жаңылбасам мамлекеттик ооруканада иштейсиз, бирок калк арасында акчаң болбосо мамлекеттик ооруканада көрүнүш кыйыныраак деген пикир калыптанып калганда, сиз бул ойго, пикирге кандай карайсыз? Мындай союз тарагандан бери эле медицина бесплатный эмес деген биздин азыркы эле министрибиздин сөзүн уксаңыздар керек. Мындай кагаз түрүндө мындай бесплатный деп жазылган менен, бирок келип эле мындай материалдык
материалдык мындай нерселердин көз карандылык бар. ооба, көз карандылык деп айтабыз. Анан эми туура муну бардык эл деле көрүп жүрөт, калк айтса калп айтпайт дейт. Анан эми материалдык муктаждыктын айынан дарыгерлер туура сурап же болбосо ушундай бесплатный бекер болбогон учурлар болуп калышы мүмкүн. Бирок калк тараптан дагы өздөрүнүн укугун туура эмес билген же болбосо билбеген адамдар дагы мындай көп да. Негизинен жанагы алгачкы медициналык биринчи медициналык жанагы поликлиникалар, ССМдер, андан кийин экинчи уровеньге барыш керек, анан жолдомо алып үчүнчү уровеньге барыш керек деген нерсени көпчүлүгү каалай бербейт да. Мен кыскача бир сурамжылоо жүргүзгөм да. Бишкектин элдери жооп берген көбүнчө сиз поликлиникада каттоодо тургансызбы десең, мындай 60-70% эле жок дейт. Эмнеге деп сурасаң, мындай ал жактагы медициналык кызматкердин сапаты деп айтат кээ биркилери болсо жок, мен андан көрө жеке менчик клиникаларга барып алам деп. Эми ошол сыңарыдай элдер өздөрү дагы өздөрүнүн укугун билген болсо, поликлиникаларга барып, ГСВларга барып, ошол жактан тиешелүү жардамды алса болот. Ал жактан мамлекеттик кепилдик программасында жазылган, көрсөтүлгөн нерселерди окуса, кайсыл анализдерди бекер тапшырса болот, кандай учурларда барып көрүнсө болот. Анан аларды кылбай туруп эле анан 3-чү же 2-чи баскычтагы ооруканаларга түз эле бара берсе, ал жакта негизи мыйзам боюнча дагы алар пландуу текшерүүлөрдү жүргүзбөй коюуга милдеттүү да. Укугу бар дегендей. Эгер сиз азыр кыргыз медицинасын бир эле сөз менен мүнөздөй турган болсоңуз, кайсы сөздү тандап айтмак элеңиз? Кыргыз медицинасы бүгүнкү күндө жанагы жүрөктүн аритмия деген диагнозу бар да, жанагы ритмдин бузулуусу. Ритмдин бузулуусу деп коет. Ошол сыңаруудай жүрөктүн ритмин калыбына келтириш керек. Ал үчүн система толук кандуу мындай мамлекеттик кепилдик программасы дагы түшүнүктүү болуп жазылыш керек. Анан мамлекеттик кепилдик программасында жазылган нерселер толук кандуу мындай обеспечение деп коебуз го. Камсыздалыш керек, камсыз болуш керек 100%. Анан эми ошол аритмиядан жүрөктүн ритмин калыбына келтириш керек. Эгерде сизге мисалы реформа кыл деген рычагты колуңузга берсе, жумушту кантип баштайт элеңиз анда? Азыркы мезгилде биринчи кезекте жанагы цифровизация деген нерсени бүгүнкү күндө деле аракет жасалып атат. Бирок толук кандуу жакшы ишке кирип кете элек. Анан негизинен саламаттык сактоо системасынын ичинде деле бир топ акчалар жүрөт да. Ошол акчаларды келгиле биз легалдаштыралы деп азыркы министрибиз деле айтып атат. Ал кайсы кандай легалдашпаган эмне мисалы ачык айтып кетсеңиз? Мисалы үчүн мамлекеттик эле клиникалардын ичине бара турган болсоң, жеке менчик лабораторияларга жибергенге туура келет. Же болбосо томографияларга жибергенге туура келет. Ал жок да мамлекеттик. Бар, бирок жеке менчик клиникалардагычалык сапаттуу эмес. Анан толук бар деп айтыш кыйын да. Ошондуктан дарыгер айла жоктон мындай туура диагноз коюп, туура дарылаш үчүн ошол жиберип жатат да. Эми ошол нерселерди анан бардык тармакта эле ошондой карала турган маселелер бар. Ошолорду биздин министрибиз айтты да өткөндө, келгиле же болбосо биз ушул нерселерди легалдаштыралы. Так эле Союз таркагандан бери бекер медицина деп коюп, жок, анын ичинде ушундай акылуу кызматтар болуп атат. Же болбосо келгиле саламаттык сактоо тармагына бөлүнө турган салыктык тутумду көтөрөлү деген сыяктуу сөздөрүн укканмын да. Бул ойго сиз кошуласыз, колдойсуз, башкача айтканда? Ооба, келип эле мындай акча маселеси чечилбесе, бул муктаждыктар чечилиши кыйын да. Мен ойлоймун, ооба, мисалы үчүн Туркияда салык системасы саламаттык сактоо тармагына 12%дан 15%га чейин бөлүнөт экен. Биздин Фомуска 2% гана. Жумуш берүүчү тараптан 2% гана, пайыз гана акча бөлүнөт. Фомустун жалпы бюджети бир 8 миллиард сомдун тегерегинде экен.
Жалпы саламаттык сактоо тармагына муктаждык бир 70-80 миллиард сомдун тегерегинде деп мындай болжолдонот да. Биздин саламаттык сактоо тармагынын бюджети 49 миллиард сомдун тегерегинде. Демек, тең эсе жетпеген акчаны дарыгер бейтапты дарылап аткан учурда жазып отурат. Мисалы үчүн бинт жок болуп калышы мүмкүн. Же болбосо элементардык жанагындай орну басуучу дары жок болуп калышы мүмкүн. Ошону анан жазып отурат. Анан ал эмне чөнтөгүнө сатып алып берет. 15 000 сомдук айлык алып отурса, ошолордун баардык таңкыстык жоюлушу үчүн эмне болуш керек? Финансылык каражат дайыма керек. Ошонун ичинде айланып аткан акчалар эмне үчүн 13 000, 15 000 деген дарыгерлер мындай кетип калбай эле иштеп жүрүшөт. Демек, ошол жактан жашап жүрүшөт, үй бүлөсүн багып жүрүшөт. Демек, легалдуу эмес иш аракеттер болот. Иш аракеттер болот. Ошону жоюш үчүн бардыгы аракет кылат. Бирок ошол нерсени официалдуу эле айтып келгиле ушуну мыйзамдаштыралы десе, мен ойлойм биздин өлкө башчыларыбыз деле карап отуруп бардыгын угуп атат, таразылап атат, бардыгын мындай көрүп отурушат. Анан эми жалпысынан келгенде жалпы эл үчүн же болбосо ошол мамлекеттик ооруканалардын өсүп өнүгүүсү үчүн акча каражаттарын чечпесе, ар дайым мамлекеттин бюджетинен карап отура берсе, ал жерде өнүгүү эмес, артка кетүү гана болот. Бир мисалы үчүн көп болот да, мамлекеттик ооруканада бир медициналык шайман бузулган болсо, ошону дагы бир топко чейин кээде оңдолбой туруп калган учурлары болот. Айтыңыз, ушул сиз иштеген чөйрөдө эң чоң көйгөй анда жабдуубу, билимби же системанын мамилесиби? Үчөөнүн бирөө? Ооба, билим десең, ооба, билимден деле бар, аны деле оңдой турган, аны деле бир сыйра карап чыга турган жактары бар. Жабдуудан деле буюрса акыркы учурларда жылыштар бар, бирок дагы толукташ керек. Анан кийин эми системалык дагы карап чыга турган темалар. Мисалы, жеке өзүңүз, уулуңуз же кызыңыз ушул медицина тармагына барам десе, мындай кубанат белеңиз же ойлонуп көр деп мындай акыл айтат белеңиз? Жок, жакшы. Азыркы шартта. Азыркы шартта туура, мен ойлойм, келечекте буюрса бул тармак сөзсүз өнүгүш керек. Бул негизги коомубуздун саламаттыгы бул эң маанилүү, керектүү тармак. Ошондуктан биз болгон күчүбүз менен, аракетибиз менен, жок дегенде сөзүбүз менен бул тармактын өнүгүшүнө салым кошушубуз керек. Ооба, мен эгер балдарымдан тандоо же болбосо ушул тармакка кызыгуусу болсо, мен жок дебеймин. Бул тармакта окутуш керек. Жакшы адис жерде калбайт. Кыргызстанда мисалы дүйнөлүк деңгээлдеги заманбап укмуш мындай ооруканаларды курабыз деген нерсени бийлик айтып келе жатат. Ал түгүл кайсы жерде курула тургандыгын дагы айтып атат да. Анан бизде макул имараттар курулду, жабдуулар келди. Бирок кадрларыбыз даярбы ошого? Аябай сонун суроо. Мен ойлоймун, биринчи кезекте эле ошол заманбап оорукаларды башкаруучу жетекчилерди ошого ылайыкташтырып окутуш керек да. Менеджерлер керек да. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо системасындагы мекемелерди менеджерлер башкарбайт да. Кайсыл кишинин тамыры күчтүү болсо, кайсыл кишинин таанышы күчтүү болсо, же болбосо ушундай бир таланттуу дарыгер болсо эле ушул жетекчилик кызматка барып калат. Негизинен өнүккөн өлкөлөрдө ошол мекемелерди менеджерлер башкарат экен да. Мейли ал дарыгер болбой эле койсун. Дарыгер болбой эле койсун, саламаттык сактоо тармагынын менеджери деген, мисалы үчүн мен айтып өтөм, бир эле Түркиянын эле мисалын азыр айтып өтөйүн. Ошол жерде атайын 4 жылдык окууну бүтүшөт экен. Анын ичинде 20дан ашык ушундай багыттар боюнча саламаттык сактоонун менеджери, анын ичинде экономика, бухгалтерия болот, дагы башка бир топ багыттарды үйрөнүп, анан сонун дасыккан адис болуп туруп ошол ооруканаларды, жеке менчик болобу же болбосо мамлекеттик ооруканалар болобу, ошону менеджерлер башкарат экен да. Алар болсо ошол оорукананын пайда зыянын аныктап, эффективдүүлүгүн аныктап, дарыгерлердин шартын мындай тактап, аларга ушундай уюштуруу иштерине бекем эртеден кечке отурган адис болот экен. Ошондуктан алар дагы башында бизге окшоп дарыгерлер башкарган, бирок ошол этапты
Биз менеджерлерге өткөргөндө бир топ тоскоолдуктар болгон. Себеби дарыгерлер бул элге кызмат кылган адам болгондуктан, анан булар таасирдүү адамдар болуп, өзүнүн таасирин жоготпой кыйлага чейин каршылык кылышкан. Бирок ошол менеджерлер башкарып баштагандан кийин 60-жылдардан баштапчы Туркияда ошол медицинанын сапаты жогорулаган, кескин жогорулаган деп айтат да. Ошол биздин жетекчилердин амбициялык пландары буюрса ишке ашып, анан ошол жактарга жетекчилик кызматтарга ушул тармакты бүткөн, окуган, колунан иш келген жетекчилерди коюп, ар бир бөлүм башчыларды, анан бирден, экиден дарыгерлерди мен ойлойм биздин дасыккан, чет элден жаңы инновацияларды, жаңы операцияларды түшүнгөн, көргөн адистерди контракттык негизде болсо да алып келип, ошол жака иштетип, ошол оорукананын сапатын бир топ жогорулатып, чет жака кетип аткан эле биздин бейтаптардын агымын өзүбүздө жок дегенде 50-60% кармап калсак деле, ошол биздин саламаттык сактоо тармагынын деңгээлин бир топ көтөрүп койгон болот элек да. Мисалы, эгерде Кыргызстанда эле ошондой оорулар дарыланса, бул кыргыз эл үчүн да жакшы болуп, анан балким мындай чет өлкөлөрдөгүдөй медициналык туризмдин өнүгүшүнө деле салым болот беле, кандай ойлойсуз? Албетте, мен ойлойм, ошол эле өнүккөн, медицинасы өнүккөн деген өлкөлөр бизден кетип аткан бейтаптарды акча көргөндөй эле күтүп отурат да. Акча деп түшүнүшөт да. Акча деп эле түшүнүшөт да. Миллиондогон акчаларды алып барып атса, анан жанында коштоп жүргөн тууганы, ата-энеси кошо барып атса, алар барып алып тамак жейт, анан барып алып туруп бирөөнүн квартирасын, жатагын алып туруп жашайт. Ошентип отуруп алардын экономикасына салым кошот да. Анан даяр акчаны алып барып атпайбы? Элден топтолгон, бизден азыр карап көрүңүз Майра эже. Бишкек менен Ошко барсаңыз, канчалаган мечит болсо, ошол жерге барсаңыз, ар бир мечитте жок дегенде 20-дан 30-дан адам ден соолугу үчүн акча сурап отурбайбы? Ошолордун баардыгын чогултуп келсеңиз, миңдеген адамдар ушул чет жакта дарыланууга муктаж деп. Кайсыл социалдык тармакты ачпаңыз, ар бир 4-5 жаңылык эле ушул медициналык дарыланууга акча керек деп калбадыбы? Анан ошол нерселердин баардыгын уюштурушубуз керек да. Мамлекеттен эбегейсиз акчалар бөлүнүп атат саламаттык сактоо тармагына деле. Бирок ошол бөлүнүп аткан акчаларды эффективдүү туура жакка бөлүп, анан чындап ошондой муктаж болгон тармактарды дагы ошол өзүбүздүн мекенибизде дарылаганга мындай уюштурсак болот да. Эң сонун. Анан негизи азыр көп эле дарыгерлер чет өлкөгө кетип калышты да, кетип атышат. Анан бул акча маселесиби же алардын баалай албагандыкпы? Сиз кандай көрөсүз ортодо айырманы? Ооба, биринчиден айлык маселеси деп деле эсептесе болот. Өзгөчө ушул Россияга, дагы бир башка өлкөлөргө биздин кесиптештерибиз кетип атат. Экинчиден коомдук мамиле, жанагындай кээде ачык эле айтыш керек, мурдагы жетекчилер, мурдагы министрлер, мына дарыгерлердин айлыгы $1000 болуп калды, 120 000 сом болуп калды деп кайра-кайра жаңылыктардан айта берип, мындай чындыгына келип изилдеп келсең, 120 000 сомду бир 2 же 3 эле киши алат экен. Алдагы те тоодо нарынын башында отурган сут мед эксперт экен. Анан ошол 2 кишинин мисалы менен ошол 13 000, 14 000 дарыгердин тагдырын салыштырып болобу? Анан ошону эске алганда дагы, ооба, биринчи кезекте айлык, экинчи кезекте ошол эле үй бүлөсүндө мисалы үчүн үй жай турмушу, балдарын мисалы үчүн жанагындай бала бакчага бергенде ал жака дагы төлөш керек болот, же орноштура албайт. Ошол маселелердин, социалдык маселелер келип топтолуп отуруп, анан башка жактан ошентип өз ырыскысын, жумушун издеп кеткендер жок эмес да. Акыркы учурларда биз мисалы кыргыз медиктери тышка кетип атканын өкүнүч менен карашыбыз керекпи же сыймыктанышыбыз керекпи анда? Албетте мындай акылдын агып кетүүсү, өзүңдө ошол аракетчил, билимдүү, көзөм дарыгерлер өзүңдө иштесе жакшы албетте. Бир чети кыргыз дарыгерлери дейбизби же башка бир эле тармактагы биздин мекендештерибизби негизи аракетчил элбиз да. Анан башка жакка барып деле ушундай жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп аткан дарыгерлерибиз бар экен.
чет жакта жакшы иштеп аткандарын көрүп сыймыктанасың, а бирок өзүңдүн мекениңде мындай тажрыйбасыз же болбосо кече эле бүткөн дарыгердин ошондой кызматына муктаж болуп отурган жерлер көп да. Азыр жана өзүңүзгө маалым, жанагы ординатураны бүткөндөн кийин 2 жыл сөзсүз жанагындай мамлекеттик ооруканаларда кызмат өтөш керек деген мыйзам долбоорунда өткөрүштү. Эми мындан кийин медакадемияны, башка университеттерди бүткөн, медициналык окуу жайларды бүткөн балдар, кыздар ушундай иштеп бериши керек. Бул нерсе менен эми ошол жетишсиз болуп аткан кадрларды толтуруу деп неме кылып атышат, бирок ошолорго мындай жакшы колдоо керек, мамлекет тарабынан. Аябай жакшы колдоо керек. Айтыңызчы, мисалы, дагы бир жагдайда медицина тармагында кайсы нерсе тууралуу ачык айтуу мындай коркунучтуу, бирок эл билиши керек деп ойлойсуз? Эми эл кандай десем, эми жетекчилик тармактардан жана мен айтып өткөндөй эле ар бир оорукананы жакшы жетекчилер, менеджерлердин колуна тапшырыш керек. Ошондой менеджерлер барбы деген суроо болот да. Ал менеджерлерди мен ойлойм даярдаш керек, убакыт керек да. Ошол эле мисалы үчүн медакадемиянын базасында дейбизби, аларды 4 жыл, 5 жылдап жакшылап, даярдап, чет жактарга барып тажрыйбадан өткөрүп, анан дасыккан адис кылыш үчүн дагы убакыт керек. Бирок азыр деле бирин-серин бар болсо керек андайлар, эми коучубуз кур эмес го. Бар, эми башка жактардан окуп келип атышы мүмкүн. Азыр биринчи жолу саламаттык сактоо тармагында жетекчилерди мындай конкурстук негизде коюп атышат да. Алар кыска курс болсо дагы 3 айлык, 4 айлык жанагы факультет усовершенствования врачей деп дарыгерлердин билимин өркүндөтүү деген факультеттен 3 айлык, 4 айлык кыска курстарды окуп болсо дагы ошондой запаска туруп, анан ошол жактан конкурска катышып туруп, анан ошол жетекчилик кызматка барса болот да. Бул саламаттык сактоо тармагынан мындай ачык уюштурулуп атат. Ачык тандоо болуп атат деп ойлоймун. Бул да болсо жылыш, бирок жанагы биз башта айтып өткөндөй ошол багытта чындап окууну бүткөн, 4 жылда, 5 жылда окуган, практикадан өткөн адистер болсо мындан дагы жакшы болобу эле деген менин ойлорум бар. Анан эми негизинен келгенде келип эле ошол мекеме өзү акча таба ала тургандай, өзүн чарбалык эсеп мындай муктаждыктарын жое ала тургандай каржылык булактары жок болсо, аны ким келип башкарбасын, баары бир колу буту тушалуу болот да. Ошондуктан ошол жактарын биздин министрибиз деле, азыркы министрибиз деле көп жакта иштеген, көргөн киши айтып деп жүрөт. Бирок келип эле биздин өлкө башчыларыбызга туура жеткирүү, түшүндүрүү, анан алардын чечиминен көз каранды келип, бул эми социалдык маселе биздин эле сөзүбүз менен оңдолуп кетпей турган нерсе, бирок биздин акылыбыздын деңгээлинде эле сүйлөп атабыз. Анан балким өйдө жактагылар туура чечим кабыл алса, бул тармакта деле балким жакшы жылыштар болот деген үмүттөр бар да. Мисалы, жеке өзүңүз бир клиниканы башкарууга даяр белеңиз? Эгерде ошондой сунуш болсо. Эми бардыгындай көч бара-бара түзөлөт дейт, эми көрбөгөн нерсени деле айтыш кыйын. Ошондуктан бардык нерсени көргөндө, баштан өткөндө гана билишиң мүмкүн, бирок ошону эффективдүү башкарып, үйрөнүп, анан эң негизгиси ошол элге жакшы кызмат, анан ошол жакта иштеп аткандарга жакшы шарт, анан эң негизгиси ошол клиниканын кадыр баркын жогорулата турган медициналык тейлөөнү уюштуруш керек да. Мисалы, кыргыз бейтаптары эмнеден улам мындай дарыгерлерге кээде ишеним артпайт деп ойлойсуз? Бул жерде күнөө эки тараптуубу же дарыгерде көбүрөөкпү? Жок, эки тарапта тең деп эле ойлойм. Мисалы үчүн биздин бейтаптар өз убагында көрүнө беришпейт, же болбосо тиешелүү дарыгерге барыш керек экендигин түшүнсө дагы кээде түшүнгүсү келбей, такыр эле башка багытта барып алып, анан талап кыла берет. Ошол жактары дагы бар. Бейтаптар, мисалы үчүн,
өз жашаган жеринде каттоого туруп, ошол жактагы дарыгерине, үй бүлөлүк дарыгерине барып көрүнүп, ал жакшыбы, жаманбы, ал экинчи маселе. Анан ошол жактан көрүнүп, болбой калса жолдомосун алып, анан үчүнчү тепкичтеги ооруканаларга барып, жол жобосу менен кылса жакшы болмок. Андай кылбай жүргөн бейтаптар дагы көп да. Кыргыз медицинасында, саламаттык сактоо системасында бизде мындай коррупция барбы, жокпу? Болсо ал кайсы жакта көбүрөөк болуп атат да? Анан ошол нерсени жок кылыштын жолу барбы? Ооба, эми бул жашыруун эмес, элдин бардыгы эле бул тармакта күндө кезигет, күндө эле билет дегендей. Эми бул нерсени мындай толук чечиш үчүн биринчиден санариптештирүү жакшы кириш керек. Бардык жактарда ачык айкындуулук системасына өтүш керек. Анан ошол дарыгерлердин иштөө убактысы жанагындай норма нагрузка деп коебуз, кыргызча кандай которулат азыр. Ошол дарыгерлер мисалы үчүн өзүнүн кызматтык жанагындай иштөө жүктөмдөр деп коебуз. Жүгү, дарыгердин жүгүн дагы эске алыш керек. Кээде 2 эсе, 3 эсе ашыкча жүк менен иштейт, бирок карап келсең айлыгы жылытарлык эмес, көңүл жылытарлык эмес. Ошолордун бардыгын уюштурган болсо, бардык эле дарыгер мындай коркпостон таза айлык маянасын алып, ушундай чын көңүлдөн иштегенге алар деле кызыктар да. Анан эми ооба, бүгүнкү күндө коррупциялык көрүнүштөр бар, аны жоюш керек. Мисалы, эгер айлык акысы аз болсо, ал дарыгер бир эмес, керек болсо 3 жерде жерге иштегенге мажбур болот да, туурабы? Мамлекеттик мекемеде, жеке менчик мекемеде, анан кааласа дагы башка. Мындай керек болсо үйүнө чейин барып кызмат көрсөтсө болот дегенде. Мисалы, жеке өзүңүздүн айлыгыңыз 20 000 сомго жетпеген. Бул мамлекеттик ооруканадан да сизди эмне кармап турат? Жеке менчик клиника ачуу оюңузду жаралбайбы, же башка дагы кошумча иш аракет кыласызбы? Эми үй бүлөдөн келинчегим буйруса мындай тың эле аракет кылып, дайыма мындай колдоо көрсөтүп келет. Мындай катар-катар балалуу болгонубузга карабастан мындай үй бүлөдө тың да. Бир нерсени алып, жанагындай аны сата коюп, жана базардан деле кийим немелерин алып сатып, ошон үчүн мындай үй бүлөдө жакшы колдоо бар. Экинчиден, мамлекеттик ооруканада иштегениңе биринчиден тажрыйба ал жактан аябай мол аласың. Анткени оорулар мындай көп. Оорулуулар көп, ар кандай оорулуулар 15-16 бөлүм бар, ар кандай бейтаптарды көрөсүң. Ооба, эми ар бир эле дарыгер өзүнүн жеке клиникасы болобу, же болбосо ушундай ачканга үмүтү бар, бирок эми бул оңой акча эмес. Бир эле медициналык жанагындай жабдыкты алыш үчүн бир топ акча дегендейчи. Бизде деле негизинен биздин пландарыбыз бар буйруса. Анан кошумча УЗИ аппаратын өзүм сатып алганмын, мындай айдап жүргөн машинамды сатып калганын жанагындай рассрочкага деп турупчу. Ошону менен мындай кээ бир учурларда сиз айткандай үйүнө чейин барып, кээде ошондой жатып калган учурларда бейтаптарга барып жардам берип, үйүнөн диагностикалап, көрүп берип, ошондой кызматтарды кылабыз кээде. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайм сизге.